Бүгін Қырғыз коомчулугунда аябай чоң резонанстуу иш болду. Алмаз Акынжанович, мен ушу сиздерге министрлер кабинетине кайрылайын деп атам да. Эгерде кайсы министр ким болбосун пара талап кылып мажбурлап, акча алган болсо, ал жазасын алыш керек. Бирок ушундай жанагындай музыкаларды коштоп, бизнесмендерди кармаганды, министрлерди кармаганды ушундай шоуну качан токтотосуңар? Билим берүү министрлиги пара алган күндө дагы мамлекеттик саясат, мамлекеттик идеология болуш керек да. Бүгүн эрте менен 100 000 деген мугалим дугу түштү. Мына ушинтип министрди колун кайрып кармап кеткенин. Пара талап кылып кармаган күндө дагы, акча алган күндө дагы чакырып туруп, шоу кылып, видеого тартып, музыканы коштоп чыгарбай эле. Пара талап кылдың, ката кетирдиң, жумушуңан кет десе берет эле го мисалы. 100 000 деген мугалимдер колун түшүрүп шалдай отуруп калды бүгүн. Алар кантип барып мектепте балдарга азыр акыл үйрөтөт. Мына ушундай бир саясатты караш керек да. Пара талап кылып алган күндө дагы чакырып түшүндүрбөйсүңөр, акча талап кылдың, туура эмес, тергелесиң, жумушуңан арыз жазып берип кет деп. Анча-мынча нерсени жашырыш керек да. Эгер алган күндө дагы, ал жерде подстава да элдин бардыгы. Соккурдук мугалимдерге, айлыгын көтөрдүк, башка дейбиз. Азыр кантип барып жаш жеткинчектерге министри пара алып атса, окуучуларга кантип акыл айтат? Мугалимдердин үстүнө муздак суу куйгандай мамиле кылдык да. Эми болду эми жетишет. Туура бизнесмендерди кармап атасыңар, башкасын кармап атасыңар. Камалбаган министр, камалбаган бир акчалуу киши калбайт окшойт Кыргызстанда. Кетет эгер ушундай берсек. Мамлекеттик кызматка ким барат? Эч ким барбайт. Мына отурган депутаттардан сурагыла, кызматка барасың деп. Эч ким барбайт. Алып барасыңар, алып келесиңер, бир ай иштетип, 2 ай иштетип туруп кайра камасаңар. Эч ким барбайт мына. Жалаң, саватсыз, эч нерседен коркпогон макул түрмөгө отура берем дегендер барып анда мамлекеттик кызматка иштесин. Бул трагедия. Чоң катастрофа.